Кыргызстандагы мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер ушул жылдан тартып кыргыз тилин орто деңгээлде, ал эми 2027 жылдан тартып ортодон жогорку деңгээлде билиши керек. Министрлер кабинети мамлекеттик муниципалдык кызматчылардын, ошондой эле ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын кызматкерлеринин мамлекеттик тилди билүү деңгээлин белгилөө жөнүндө токтом кабыл алды. Мындай чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев кол койду. Ага ылайык билим берүү уюмдарынын педагогикалык жана илимий кызматкерлери, саламаттык сактоо мекемелеринин медициналык кызматкерлери 2026 жылдан тартып мамлекеттик тилди орто деңгээлден төмөн эмес билиши шарт. Ал эми 2028 жылдан тартып ортодон жогору деңгээлде үйрөнүшү керек. Мындан тышкары Кыргызстанда туруктуу жашаган жана Кыргыз Республикасынын жарандары болуп саналган этностук азчылыктын өкүлдөрү 2026 жылдан тартып кыргыз тилин базалык деңгээлде үйрөнүшү шарт. Алар 2028 жылдан тартып мамлекеттик тилди билүүнү орто деңгээлге чыгарышы керек. Министрлер кабинетинин төрагасы кол койгон бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.